Кумтөр. Бул жерде жайы кышы бою насостор токтоосуз иштеп, Петров көлүнөн турак жай лагерине, фабрикага жана иш жерлерине суу менен камсыздап турат. Ишкана бир жылда 5 миллион кубометр суу колдонот. Бирок бардыгы кайтарымдуу. Анткени жаратылыштан алынган бардык суулар айлана чөйрөгө кое берилет. Ген жериндеги өндүрүштүк жана турак жай объектилеринде колдонулган суулар тазаланып, зыяндуу заттардан арылып, коопсуз болгондо гана Кумтөр суусуна кошулат. Мөңгү сууларын тазалоо аны колдоноорго чейин эле башталат. Чындыгында Петров көлүнөн түздөн түз суу ичүүгө болбойт. Бул өндүрүшкө жакын болгондугу үчүн гана эмес. Себеби көл Петров мөңгүсү эрип пайда болгон. Ал эми мөңгү суусун ичүүгө болбойт. Анын курамында мисалы алюминий сыяктуу металлдар бар. Белгилей кетчү жагдай ар кандай кошулмалардан улам көлдүн түсү дагы ак боз тартып турат. Бул резервуарга суу Петров көлүнөн алынат. Ушул жердеги сууну биз ичүүгө тазалоо үчүн колдонобуз. Суу адегенде кум чыпкагычына түшөт. Мына бул жерден суу бардык лагерге тарайт. Бул жерде өтө татаал тазалоо системасы пайдаланылат. Дээрлик эч кандай химиялык заттар пайдаланылбайт. Негизинен бардыгында өзөгүндө табигый биологиялык чыпкагычтардан турган кум жана көмүр колдонулат. Через Артас вода поступает песчаный фильтр. У нас здесь вот Суу адегенде кум чыпкалагычына түшөт. Тазалоонун соңунда суу кум чыпкалагычтарынан андан ары көмүр чыпкалоосуна өтөт. Андан ары тазаланган суу кийинки резервуарга коюлат. Мындай тазалоо процесстеринен кийин зыяндуу заттардан тазалоо максатында гипохлорид натрия кошулат. фильтра мы добавляем гипохлорид натрия для обеззараживания воды. Гипохлорид натрия бул элдер айтып жүргөн кадимки хлор. Шаардык системасынан айырмаланып, кумтөрдө бул заттын курамы дагы катуу көзөмөлдөнөт. Хлор кошуу уруксаат берилген нормаларга ылайык болушу шарт. После очистки вода проверяется для содержания хлора. Суу тазалангандан кийин хлордун өлчөмү текшерилет. Тазаланган суунун соңунда кызгылт лампа турат. Суу ага чейин зыяндуу заттардан тазаланат. Андан кийин гана таза суу турак жай лагерине жөнөтүлөт. Турак жай лагеринде сууну түз эле чоргоодон ичүүгө болот. Суу бул жерде дээрлик дүкөндө шишелерде сатылган сууларга окшош эле. Лагерде колдонулган суулар канализация аркылуу кезектеги тазалоо баскычына өтөт. Андан ары кумтөр суусуна кошууга тазалоо процесстери башталат. Это у нас называется приемная камера. Она по линии поступает в приемную камеру. Мына, бул бизде кабыл алуучу камера деп аталат. Ушул линия аркылуу кабыл алуучу камерага келет. Бул камерадан Q200 жабдыгын алабыз. Кайсы жака кетип жатканын карайбыз. Бул бөлүштүрүүчү каналдар. Алар аркылуу суу аэротенк же өз-өзүнчө бассейндерге бөлүнөт. Бул жерден гана биологиялык тазалоо жүргүзүлөт. Эч кандай химиялык заттар кошулбайт. Бардыгында аба, температура жана кислота щелочтуу тең салмактуулук менен жөндөлөт. Температура болсо, мына бул бассейнде 16-дан кем болбошу керек. Эң башкы кыйынчылык турмуш тиричилик агындыларын тазалоо системасы деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги түбөлүк тоңголокто жасалып жаткандыгында болууда. Биологиялык компоненттер, микроорганизмдер бул жерде жетишпей турган кычкылтекке муктаж. Ошондуктан тазалоо курулуштарындагы суу буркурап, кошумча аба берилет. Кышында болсо дайыма жылытып турууга туура келет. Цельсий температурасы боюнча 16 градустан төмөн болсо, микроорганизмдер өлүп, тазалоо иштери жай болуп калат. Операторлар бардыгы жайында экендигин улам текшерип турушат. Все, вот так мы набираем каждый день. Биз күн сайын суудан 2 жолу үргүлөрдү алабыз. Бул жерде бактериялык заттар барбы, жыйынтыгын билүүбүз керек. Тазалоо кандай жүрөт? Жарым саат ичинде түбүнө чөгүү байкалат. Мына ошентип тазалоо иштери кандай болуп жаткандыгын же бассейнде процесс кандай жүрүп жаткандыгын аныктап турабыз. В этом аэротенке как она идет процесс.
Тазаланган суу кийинки кошулган атайын резервуарга берилет. Ал жерден ичүүгө ылайыктап гиплохлорид натрий кошулат жана кислота шелочтуу тең салмактуулук текшерилип, тундуруучу көлмөлөргө куюлат. Бул жерден суу кумтөр суусуна кошулууга уруксааты күтүлөт. Сууну тазалоо иштери жыл бою жүргүзүлөт. Бирок сууну жаратылышка кое берүү мамлекеттик органдардын уруксааты менен жайында гана жүргүзүлөт. Белгилей кетчү жагдай сууну кое берүүнүн алдында, мисалы, салмактуу заттардын бар жогун, ар кандай кошулмаларды дагы бир ирет текшерип чыгышат. Азыркы учурда суудагы эрип кетүүчү заттар 1 литрде 90 миллиграммды түзүүдө. Жол берилген концентрация боюнча 1 литрде 1000 миллиграммды түзөт. Башкача айтканда, жол берилген концентрациядан дагы 10 эсе аз болууда. Бардыгы нормага туура келип жатат. Белгилей кетчү жагдай өндүрүш агындылары кышында төгүлбөйт. Аларды тазалабастан кеч күздө эле тоңутуп, бардык тазалоо курулуштары убактылуу токтотулат. Бийик тоодогу аяздуу суукта суюктуктар менен иш жүргүзүүнүн натыйжасы аз болот. Кыскасы, катаал суук өз эле жаратылышты зыяндуу заттардан сактап турат. Түбөлүк тоң экологдордун айтымында айлана чөйрө жана цианиттин ортосунда эң мыкты бөгөт болуп саналат. Май айынан баштап биз бул сууларды тазалоону баштайбыз. Ал эми сезондун аягында бул 5 миллионду табигатка таптаза кылып кайтарып беребиз. Азыркы учурда өзүңөр байкагандай октябрь айында суук эрте түшүп, тазалоо иштери аба ырайынын шарттарына байланыштуу токтотулган. Тазалоо станциялары болсо тоңутуу иштерине даярданууда. Мына насостон баары чыгартылган, иштер убактылуу токтотулган. Жайында болсо калдыктар сактоочу жайдын суулары кумтөр суусуна кошуудан мурун 3 тазалоо системасынан өтөт. Биринчи көлмө химиялык жактан өтө активдүү. Дале ушул жерден цианид кошулмаларын ажыратуу жасалат. Суу бул жерде жашыл зумруд сыяктуу, себеби көк таш колдонулат. Также добавляется метабисульфат натрия для расщепления. Мындан тышкары цианидти ажыратуу үчүн метабисульфат натрия кошулат. Ошондой эле pH суунун ченемин колдоп турчу каустикалык сода кошулат. Андан кийин бул химиялык заттардан кийин суу биринчи көлмөгө кошулат. Ал жактан жасалма желдетүү процесстеринен өтөт. Тагыраак айтканда, суу тунуп, табигый желдетүүдөн өтүп, андан кийин экинчи көлмөгө куюлат. Пруда. Здесь вода какое-то время отстаивается, идет процесс аэрации, потом сбрасывается на второй пруд. 3-4 сааттан кийин суу биринчи көлмөдөн экинчиге өтөт. Ал жерден дагы каустикалык сода кошулат. Себеби кислота, шелочтуу тең салмактуулук жана темир бузулбашы керек. Алар химиялык кошулмаларга таасир берип, бардыгы төмөнгө чөгүп кетет. Андан кийин гана дээрлик тазаланган суу 3-чү көлмөгө куюлат. Анда цианид жана зыяндуу кошулмалардын жыйынтыктоочу тазалыгы текшерилип, кайрадан тундурулат. Мына ушулардан кийин гана өндүрүш агындыларын таптаза жана коопсуз болуп, кайрадан жаратылышка кое берүүгө даяр болот. Бирок кумтөрдүн экологдору жетишилген жыйынтыктар менен токтоп калган жери жок. Тазалоо системасы улам сайын алдылап, жакшырып баратат. Мындай жаңы эксперименттердин бири да жасалма саз чарбачылыгы болуп саналат. С целью уменьшения количества аммиака, сбрасываемой в воде. Агызылган суудагы аммиактын өлчөмүн азайтуу максатта мына ушундай саз чарбачылыгы түзүлгөн. Саз чарбачылыгы өзүңөр көрүп тургандай чөйчөк түрүндө жылчыксыз бекитилген жана пленка менен капталган. Тамчы суу дагы агып чыкпайт. Бул шагылдар алдында аба желдетүүчү түтүктөр системасы орнотулган. Под этим слоем щебня находится система воздуходувных труб. Жайында бул жерлерде шагылдарда дагы аммиакты сүйгөн камыштар өсүп турат. Бул дагы тазалоонун бир табигый ыкмасы. Себеби өсүмдүктөр суудагы ашыкча кошулмаларды жана химиялык заттарды соруп алат. Азырынча жасалма саздар өтө кичине болууда. Жылдын жылуу мезгилинде бул жерлерден 100 кубометр суу өтөт. Жакында мындай курулуштардын аягы кеңейтилмекчи. Ошентип, бүгүнкү күндө Кыргызстанда теңдеши жок заманбап суу тазалоо технологиясы кумтөрдө колдонулууда. Дайымалар технологиянын кымбаттыгына карабай, улам жаңыларын ишке киргизишүүдө. Анын жыйынтыгы кен жеринен 5 чакырым алыстыкта өндүрүш таасиринин дагы бир изин же жытын көрүүгө мүмкүн эмес. Мындай жетишкендик менен өнөр жай объектилерин айтпай эле коелу. Бир дагы ири шаар сыймыктан албайт.
Комтөр бүгүнкү күнү сууну тазалоо боюнча дүйнөлүк стандарттардын бардык олуттуу мамилелерин көргөзүп жатат.